Саламатсыздарбы каналдын катталуучулары, коноктору. Бүгүнкү видеобузда мурдагы сабактарда бар ашкана буюмдарынын орусча аталышы деген 2 бөлүктөн турган видео. Ошону экөөнү тең кошуп, бир бөлүк кылып жаңыча даярдап койдум. Бирок мааниси ошол эле ашкана буюмдарынын орусча аталышы деген боюнча. Нож 2 жана андан ашык болсо ножи. Ножи деп жазылган менен ножи деп айтат экенбиз. А нож для масла, нож для мяса, нож для сыра деп өзүнчө дагы бөлүнөт кафе ресторандарда. Вилка 2 же андан ашык болсо вилки. 2 же андан ашык деп тактабай эле көп болсо деп эле айта берейин, ошону туура түшүнүңүздөр, Көп болсо дегенде эле 2 жана андан ашык. Ложка, столовая ложка, чоң кашык, столовые ложки көп болсо, кичинекей кашык чайная ложка, көп болсо чайные ложки. Столовые, столовык болуп калыптыр. Столовые приборы. Туура эмес жазылып калыптыр, к тамгасынын ордуна е. Столовые приборы. Перечница, черный перец, красный перец, кандай перец салынса деле перец салган идиш деген эле сөз. Солонка, туз салган идиш. Сахарница, кант салгыч дегенди билдирет экен кыргызчага которгондо. Ошол кант кайсыл идиште салынып турган болсо деле ошол идиш эле сахарница, кант салгыч боло берет. Көп болсо сахарницы. Блюдце туурасы ошол, жана кушканын астында жана неме нан заказ кылсаңыз кафеде ошо бир кусок нанды кичинекей эле бир тарелкага салып алып келип берип коет, Ошол кичинекей тарелка блюдце, көп болсо блюдца. Тарелка, постановочная тарелка, тарелка для второго деп айтат. Ошондой сөздөрдүн баарын уксаңыз эле ушул жалпак тарелканы айтып атат экен деп ойлой берсеңиз болот. Көп болсо тарелки, бирөө болсо тарелка. Кружка. Ушул кружканын астындагы мына могу тарелкасы кичинекей тарелка, Ошол тарелкасы блюдце. Чашка, чашки көп болгондо. Чаша же миска, мисочка деп да коет. Чаша деген кыргызчага которгондо өйдө жагы чоң, кармагычы жок, түйү бар, ушундай идиш дегенди билдирет. Чара болсо деле чаша дей бересиз. Рюмка, көп болсо рюмки. Дагы бир түрү бар мунун, кичинекей кармап алгычы мойну бар, Мойну узун болот. Аны деле рюмка дей берет экенбиз. Могу окшош, бирок кичинекей бар болот го, ошол рюмка. Бул болсо бокал. Мунун дагы башка түрлөрү болот. Койгучтары чоң-чоң. Ал деле бокал, бул деле бокал. Бокалы көп болсо. Пивная кружка бирөө болгондо. Эгер сиз пиво сатып аткан жерде, мисалы, идиш жууп иштеп аткан болсоңуз, дай кружку болсо дай кружки деп эле кое бериши мүмкүн. Анда сиз өзүңүз эле түшүнөсүз да. Ал эми толук аталышы пивная кружка, пивные кружки көп болгондо. Стакан, көп болсо стаканы. Дагы граненка деп дагы атап коюшат. Илгери Союздун стакандары бар го, мындай сызыктары бар, сырты быдырлакай. Ошонун атынан мунун аты граненка болуп калган экен. Граненый деп да коюшу мүмкүн. Ошентсе бүт эле стакан жөнүндө сөз болуп атканын түшүнүшүбүз керек экен. Кувшин,
сок куйган, суу куйган, кээде ушундайга гүлдөрдү деле салып коет. Ушул эле кармагычы бар болсо эле ошонун баары эле кувшин боло берет. Нар жакта гүл салынып турган цветочный горшок, а бул кувшин. Көп болсо кувшины. Ваза гүл салынып турган. Гүл салынбай деле жөн эле мындай эстелик катары тура бергендер бар го, ал деле ваза дей беребиз аны деле. Көп болсо вазы, штопор, штопоры көп болгондо. Ар кандай түрдө болот, ушу вино ачкыч, любой эле вино ачкыч болсо ошонун баары эле штопор боло берет. Дуршлаг. Мунун дагы ар кандай түрү бар. Бир нерсени майдалап өткөрө турган, пластиковый, чоңу, кичинеси, мындай бүктөлө турганы бар складной дуршлаг. Бул болсо мисалы железный дуршлаг. Анда эч кандай айырмасы деле жок, аты бир эле. Сита, элек деген сөз. Электен ун элей турган дагы электер бар, биз мешоктон алып Кыргызстандан элейбиз го, чекеси жыгачтан, темирден болгон. Ал деле сита, бул деле сита. Көп болсо деле сита дей берет экенбиз. Сита болот экен, эми айтылышы ошондой боло берет экен. Скалка. Жыгачтан болсо дагы, силикондон болсо дагы, эмне кандай скалка болсо деле баары тең эле скалка, скалки. Тарелка. Экини болуп коюптун, тарелка, тарелки. Бул глубокая тарелка деген турбаймынбы? Кыргызстанда чайнек деп коебуз го. Буякта орусчасын туура айтыш үчүн чайнек эмес, чайник деп айтат экен. Анан ушул чайниктин астындагы буттары бар, чайниктин койгучу подставка под чайник. Подставка под чайник деп айтабыз, ага басым жаза, ага деп коебуз. Мына подставка под торт, торт койгуч деген сыяктуу. Эми казандын астына кое турган мындай 4 чарчы жыгач болот го, же силикон болот, подставка под горячее. Ысык кастрюль, ысык сковородканын астына коюп кое турган. Кружканын астына койгучтар бар болот кичинекей. Алар подставка под кружку, подставка под телефон, телефон койгуч, подставка под микроволновку, микроволновка койгуч. Демек койгуч дегенди подставка под деп туруп буюмда айтып койсок болот экен. Лопатка. Бул кичинекейди лопаточка деп да коет. Кичинекейди лопаточка деп туруп, жана котлет, жумуртка бышырган ушунун чоңу бар го, аны лопатка деп койсок боло берет экен. Дагы бир айта турган нерсе, адамдын, жаныбардын далысы бар болот го, ошону дагы лопатка деп коет, жер казкан күрөктү дагы лопатка деп коет. Ушу лопатка деген 3 маанини билдирет экен, ошого маани бериңиз. Венчик. Дагы кичинекей каймак чала турган, кофе жасагандардын да кичинекей венчик болот, ал деле венчик. Венчики көп болсо, бирөө болсо венчик. Чеснокодавка, чесночница, пресс для чеснока. Үчөө тең эле туура болот экен. Үчөөнү тең эле пайдалана берсек, туура эле айткан болот экенбиз. Чеснокодавки. Экөө үчөө боло турган болсо, чеснокодавки. Бирөө чеснокодавка, пресс для чеснока. Воронка бир штук болсо. Жана бөтөлкөгө мындай суюктук, варенье коярда салып коебуз го ошол. Көп болсо воронки. Противень. Кандай болсо дагы, айнектен бар, керамический бар, ушундай темирден бар, газ плитанын өзүнүкү бар, баары тең эле противень бир штук. Көп болгондо противни. Кандай экенине карабай. Противень в духовке. Духовканын ичинде дедим, бул сүрөттө ушундай экен. Ковшик. Кыргызчага которгондо чөмүч. Каша жасайбыз, фляктан суу алабыз, чакадан, челектен суу алабыз мисалы. Ошонун баары эле пластмассовый да бар го, ошого окшошу. Суу ала турган. Ошонун баары эле ковшик. Көп болсо ковшики. Кастрюль деп коебуз, кыргызчага которуп кыргыз тилине
түшүнүктүү кылып. Туура айтылышы кастрюля. Яга басым жасайт экенбиз. Кастрюля. Көп болсо кастрюли. Артында депкир, кепкир деп коебуз, ошол илинип турат. Аны болсо шумовка деп коебуз. Мисалы, могу пловторду сала турган тешик-тешиги бар. Көп болсо шумовки, висят шумовки. Мисалы, половник, чөмүч. Суюк шорпо куя турган, но подливин куюп аткан сүрөттөгү бул половник. Дагы поварёшка деп да коет. Половники, поварёшки. Тешиги жок, бүтүн чоң кашык сыяктуусу. Дастаркон, тасмал, скатерть. Көп болгондо скатерти. Якисине түшүп и тамгасы келет экен.